Rahmat. Geliniz Ramiz Halimbekovич. Dayaдаnsın. Сайдахметов Умитжон Махмудович, Карасу району. Жана делегаттар. Толук айылды 1992 жылы жер титирөөдөн улам Чүй областына караштуу Москва районунун Акторпок айылынан 17 гектар, Сокулук районунун Жаңы Жер айылынан 47 гектар жер бөлүп берүү үчүн 485 токтом чыккан. Ошол токтомдун негизинде иш алып барып, аягына чыгып ипотекалык үй куруп берүүнү суранабыз. 3-чү элдик курултайда дагы көтөрүлгөн атайын эсеп каражатынын 70 миллион сомдон 300 миллион сомго чейин көтөрүү маселесин чечип берүү айтылган, бирок бүгүнкү күндө чечилбей жатат. Токтогул шаарынын Чычкан Капчык айылындагы Кызыл Көл участкасында алтын казууга берилген лицензияны кайтарып берүүңүздү суранабыз. Себеби Токтогул шаарынын тургундары каршы болуп жатышат. Анткени шаардын тургундары ошол суудан суу ичет. Экологиябыз бузулуп, жаратылышыбыз талканат. Кыргыз Республикасынын 2025 жылдын 23 октябрындагы 692 токтомунда белгиленген бийик тоолуу зоналарга жайгашкан Халыктуу конуштардын тизмесинде Токтогул районунда мурда 70 айыл болсо, азыр 2 гана айыл кирип калган. Ушул токтомго өзгөртүү киргизип, Токтогул району боюнча айылдарды кайрадан карап берүүңүздү суранабыз. ГЭСтердин өрөөнү болгон Токтогул районунун Кыргыз энергетикасы үчүн бейиштей болгон 33 000 гектар жерин берип, көчүп чыгышкан. Бүгүнкү күндө дагы Камбарата бир ГЭСинин курулушуна байланыштуу Толук, Сарыгамыш, Ничкесай, Именалиев айыл өкмөт аймактарынын жалпы 8 000 гектар жер суу алдында калат. Ушул айылдарга өзгөчө аймак деген макам берүүнү суранабыз. Жергиликтүү элден жумушка кабыл алууну, Ничкесай жана Чоргоч айылдарына бала бакча жок. 2 айыл биригип Союздан калган Уй сарайдын конторосуна бала бакча катары пайдаланып келе жатышат. Бул айылдарга бала бакча куруу зарыл. Токтогул районунун 5 жылдык өнүктүрүү программасы 3-чү элдик курултайда көтөрүлгөн. Бул маселени ишке ашырууга тапшырма бергенсиз, бирок тапшырмаңыз аткарылбай келет. Токтогул шаарына караштуу Кайрак участкасындагы аэропортту калыбына келтирип берүүңүздү өтүнөбүз. Токтогул шаарына күрөш, бокс, оор атлетика, самбо боюнча спорт залын куруу керек. Жери даяр. Орус унааларын мыйзамдаштыруу боюнча кошумча убакыт берүүңүздү көпчүлүк эл суранууда. Сарыгамыш айылынын түндүк-түштүк альтернативалык жолуна чейинки жаңы салынган жолду негизги жол кылып берүүңүздү жана бул айылдын таза суу маселесин чечип берүүңүздү суранабыз. Толук айылындагы Диабаскенин жеке көзөмөлүңүзгө алып коюңузду өтүнөбүз. Толук айылында оорукана, бала бакча, спорт зал куруу зарылчылыгы бар. Торкен Толук жолун шагылдоо, 5 км ички жолду асфальттоо, Каражыгач айыл аркылуу жаңы жол куруу, кар үйлөгүч техника керек. Толук айылынын таза суу маселеси да орчундуу. Жана айылда бир дагы канал жок. Толук айылынын дыйкандары мөмө жем иштетүүчү жабдыктар жана муздаткыч менен камсыз кылып берүүңүздү өтүнүшүүдө. Сөзүмдүн башында белгилегендей, бийик тоолуу зоналарга жайгашкан калктуу конуштардын тизмесинде шарты катаал, кышы оор Толук айылы да сөзсүз кирүүсү керек. Толук айылында өзүңүз көзөмөлдөп курулган мектептин ачылышын ушу атайын эл сизден өзүңүздүн ачып берүүңүздү суранып атат.